Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Москвадагы Митино метро станциясынын жанына 30-майга караган түнү 50дөн ашуун тажик мигрант кармалды. Озоди радиосуна жиберген видеодо мигранттар полиция аларды түн ортосунда ойготуп, автобустар менен Митинск районунун ички иштер бөлүмүнө алып барганын айтышкан. Себебин түшүндүрүшкөн эмес. Мигранттардын айтымында алар Митино метросунун жанындагы курулушта иштеп, ошол эле жердеги чатырларда жашап жатышкан. Орусия тараптан расмий комментарий боло элек. Тажикстан Москвадагы элчилиги окуядан кабардар экенин, ага көз салып жатышканын билдирди. Соңку жумаларда Орусиянын ар кайсы аймактарында тажик мигранттары кармалган учурлар көп каттала баштады. 28-майда Москванын Можайск районундагы мектептин стадионунда ондогон тажик мигранттары кармалган. Буга жергиликтүү тургундардын даттануусу себеп болгону расмий маалымдалган. Бир апта мурун Москва облусунун Котелинки шаарында жергиликтүү жашоочулар аймак тажик анклавына айланып баратканын, мигранттар коомдук тартипти бузуп жатканын айтып, видео кайрылуу жасашкан. Көп өтпөй аймакта полиция рейд өткөрүп, 100дөн ашуун мигрант кармап, жергиликтүү мечитти жапкан. Тажикстан тышкы иштер министрлиги өткөн жумада Орусиянын Дүйшөмбүдөгү элчиси Семен Григорьевди чакырып, тажик мигранттарын жапырт камалышын талкуулаган. Тажик тарап Москвага кайрылып, окуяларды териштирүүгө чакырган.